Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. 9 may ıyık bayram ağlamdı dur degize silkindirgen ekinci dünyölük soğuştun kasretli menen ulu jеңиштин kasiyeti batır atalarыбыз menen apalarыбыздын erdiklerin hiç kim hiç kaçan unutpayt. Жеңиш жеңил эле келе калган жок. Дал ушул күнү да канчалаган азаматтар каза таап, кайгы менен кубанычтын катар келген күнү болгон бул мареке ааламды тынчтыкка бөлөгөн бейпилдик менен ынтымак ар дайым бийик турарын баары бир жеңишке жете тургандыгын далилдеди. Алтынай Алиева: Atalarım faşistlerdi jеңишти. Жеңиш менен элге кайтып келишти. Канын жанын аябастан тосушуп, эл бизге тынчтык куруп беришти. Биз тынчтыкты урматтайбыз, даңктайбыз. Тынчтык берген аталарды мактайбыз. Силер берген аталарды мактайбыз. Ыйык тутуп, түбөлүккө сактайбыз. Бизди коргоп бул жеңиш. Катал согуш каарынан, өрт ичинде жаралган атардын анынан билүү керек ар бир кыз, билүү керек ар бир улан. Бизди коргоп аталар кечкендиги жанынан. Ошол үчүн бул майрам бизге кымбат баарынан. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Bakıştan soğuşadım geçmedi. Atalar darıl elek biz ucu. Hava verdi tan kaldığında, hava verdi tan kaldığında depseli. Atalar darıl elek biz ucu. Hava verdi tan kaldığında depseli. Soğuşkan meydandan sesleri durat bugün her bir yerde esteli. Gül orduna koydum uşul önünde. Atalardı, ağalardı, atalardı, ağalardı esteli. Hiç kim, hiç kaçan unutulmaz.